Динара Сүйүндүкова Актала районундагы активдүү айымдардын бири. Сайыз убагында колхоз иштеринде алдыңкы сапта жүргөн ал. Эгемендик жылдан соң айыл жергесиндеги аял затында шырдак жасоо, ишкерлик менен алектенүү боюнча сабак өтүп келет. Эмгекчилене Кыргызстан аялдар конгрессинин лидерлиги үчүн медалы менен сыйланды. Окууларды өткөрүпчү, айылды көрктөн өнүктүрүү деген иш чарасында иштеп, келиндерге сыр жана шырдак жөнүндө ушуларды үйрөтүп жүрдүк. 60-ка чыгып калдык. Ошо эмгегиң акталып, ушундай эмеге үй бүлөң үчүн дагы, балдарың үчүн дагы сыймык да эме. Мурунку Советтер Союзунда мынча медалдарды алсаң, азыр лидерлик кылган жакшы эле. Аялдар конгресси 30 жылдан ашык убакыттан бери аялдарды колдоо жаатында иш жүргүзүп келет. Бул аралыкта 70тен ашык долбоорлор ишке ашкан. Алардын бири айымдардын укугун коргоо, экономикага болгон активдүүлүгүн көрсөткөндөргө бизнес ачууга мүмкүнчүлүк берүү. Билимдүү аял, билимдүү келечек, билимдүү улут деген ушундай уран менен ар кандай курстарды өткөрүп, ошол курстарга окуп сертификаттарды алгандарга $5000 $10,000 чейин грант түрүндө бизнести ачууга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ар бир эне баласын тарбиялап, үй бүлөсүнө гана эмес, мамлекеттин өнүгүшүнө да салым кошуп келет. Татыктуу тарбия жана билим алган бала мыкты спортчу, ийгиликтүү саясатчы же ишкер, мугалим же дарыгер болуп чыгат. Энелердин коомдогу орду баа жеткис экенин мамлекеттик катчы белгиледи. Биздин кыздарыбыз эч качан эркектен кем калган эмес. Бүгүнкү заманда деп атат. Миграцияга кеткен айымдарыбыздан эркектерди салыштырып санап көрсөк, көбүрөөк пайызы аялдар кетет. Алар эр жүрөк болот. Баламды багам, үйүм отумду жагам, от башымда өчүп калбасын деп жан талашып, эмнеге гана барбайт. Майрамдын урматына ырчы бийчилер өнөрүн тартуулады. Концертке таасирленген энелер коомго, өлкөнүн өнүгүшүнө, жигердүүлүгү үчүн жана башка көптөгөн наамдар боюнча сыйлыктарга ээ болушту. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.